Биз өзүбүздүн авиацияны өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Биз үчүн башка жактын эли келип, башка жактын адистери келип биз үчүн күйбөйт да. Биздин балдарга жумуш дагы болот. Биздин летчиктерге дүйнө жүзү бою учканга максат да болот. Ну, тогда был Советский Союз, ну, страна была другая. Мы тогда были на полном государственном бюджете. Жакшы мындай бир алгылыктуу көзгө көрүнүп, мындай бир реалдуу иштер, мындай бир сабыш акыркы иштер жыл ичинде жүрүп жатат. Буга биз авиаторлордун баардыгы эле күбө болуп турабыз. Кыргызстанда жарандык авиациянын тарыхы 1933 жылдан башталат. Алгач бул тармакта айыл чарба багытында колдонулган 3 эле учак болгон. Кийин кошуна мамлекеттерге каттамдар ачылган. Эң биринчи аэропорт азыркы Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинин аймагында түптөлгөн. 1960 жылдары Ил-18 жана АМ-24 учактары пайдаланылып, айыл чарба, саламаттык сактоо тармактарында, өзгөчө кырдаалдарда да кеңири колдонулган. Ар бир облуста бирден аэропорт ишке берилген. Работаю здесь 1900. Мен бул жерде 1976 жылдан бери эмгектенип келем. Келерки жылы бул жерде иштегениме туп-туура 50 жыл болот. Ал кезде Михаил Фрунзе атындагы жарандык авиациялык окуу жайы болчу. Мен саламаттык сактоо багытында иштегендиктен жарандык авиацияга такыр тиешем жок болчу. Советтер Союзу учурунда бул жакта бизден бүт советчи өлкөмү үчүн курсанттарды даярдачубуз. Тактап айтканда 19 өлкө үчүн авиа кызматкерлерди даярдадык. Ал кездерде мен жарандык авиациянын күнчыгыш доору деп атамакмын. Эгемендүүлүк алгандан кийин биз бир аз мүчүлүштүктөргө дуушар болдук. Кыйынчылыктар болбой койгон жок. Бирок ага карабай биз күч бирдикте иштөөнү уланттык. Дал ушул тапта биз Ишембай Абдраимов атындагы Жарандык авиациялык институтунун кичи музейинде турабыз. Бул музей 2023 жылы ачылган. Ачылган күндөн тарта бул жакта баалуу 52 жылдык тарыхты камтыган экспонаттар, ар кандай буюм тайымдар сакталып турат. Алардын бири, мисалы, артында турган биринчи учкучтардын Булгардан жасалган сырткы кийими. Ошол эле учурда бул жактагы ар бир сүрөт, ар бир буюм тайым чоң бир тарыхты ичине камтыган десем жаңылышпайм. Алардын арасында мына ушул эң алгачкы медайымдын кийген кийими, алардын катарында алгачкы учкучтардын кулакчындары, ошол эле учурда көз айнектери, түрдүү буюмдар музейдин көркүн ачып, өткөнкү тарыхты эске салып турат. 92 жылдык тарыхы бар жарандык авиация тармагы бийиктиктерди багынтуу менен катар эле кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Эгемендүүлүк алган жылдан тарта абал такыр өзгөрбөй, атүгүл кара тизмеге киргенге да жетишкен. Союз, ну, страна была. Бүгүнкү күндө эми баары жаңы. Кесиптештер, техника, аэропорттор жаңыланды. Акыркы кездерде биз жарандык авиация тармагына өлкө башчысы тарабынан ата мекендик, аталык кам көрүүнү сезип жатабыз. Бир кездерде кичине ичибиздеги от солгундагандай болгон. Ал эми азыр дагы бийиктиктерди самап жана дем күч менен өнүгүүгө кадам жасап жатабыз. Биз институт макамын алып, бизге окууга келген студенттердин да саны өстү. Анан албетте, биз Советтер Союзунан алган тажрыйбабызды алар менен бөлүшүп, да сыккан адистерди даярдоо үстүндөбүз. Биз азыркы тапта жарандык авиациянын көз алдыбызда өнүгүп жатканын көрүп жатабыз. Аэропорттордун дагы жаңылануусун көрүп турабыз. Боинг үлгүсүндөгү аталган учак 1998 жылга чейин активдүү жүргүнчүлөрдү ташып келип, бүгүнкү күндө жарандык авиация институтунун болочоктогу учкучтарын такшалтууга гана жарап калган. Эгер чыгып калсак, ага немеден, черный списоктон жаңы самолетторду алабыз. Жаңа авиационный техникалар, Боингтерди алабыз, жаңыларынан, аэробустарды алабыз. Биздин иштеп аткан жигиттерге жол ачык болуп калат. Ошол техниканы биздин жаш балдар үйрөнүш керек. Биздин балдарга жумуш дагы болот. Биздин летчиктерге дүйнө жүзү бою учканга максат да болот. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тарта бүткүл Совет чөлкөмүнө белгилүү болгон жарандык авиация тармагы кейиштүү жагдайга кептелген. Буга мисал катары мына артымда турган колдонуудан чыгып калган аба учактары. Ал эми акыркы 5 жылда бул тармак жаңыланууга кадам таштап өзгөргөнүнө баарыбыз күбөбүз.
Соңку 2 жылдын ичинде Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому өз каражатынын эсебинен жалпы 8 миллиард 186 миллион сомго жакын каражатты авиациялык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жумшаган. 3 миллиард 356 миллион сомго атайын авиациялык техника жана заманбап жабдуулар сатып алынды. Ал эми Osman Airlines авиакомпаниясы жалпы наркы 2 миллиард 385 миллион сом болгон 3 бомбардер Dash 8 учагын сатып алды. Кыргызстан үчүн жарандык авиация жөн гана транспорт эмес, бул өлкөнүн дүйнөгө ачылган аба дарбазасы. Бүгүнкү аракеттер туризмден тартып, жалпы экономикага да чоң таасирин тийгизет. Ал эми Нарын жана Талас аэропорттору жаңыртылып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Казарман аэропорту колдонууга даярдалды. Өткөн жылы Каракол эл аралык аэропорту пайдаланууга берилген билесиздер. Бул аэропорт Ала Тоо резорт курорту менен бирге Ысык көл облусунун туристтик өнүгүшүнө жаңы дем берет. Ошондой эле Ысык көл аэропортунда да жаңы аэробекет комплекси курулуп, анын сыйымдуулугу саатына 450 жүргүнчүгө жеткирилет. Бүгүнкү күндө Кыргыз авиация тармагы үчүн заманбап аэропорттор салынып, эл аралык талаптарга жооп берген ыңгайлуу учактар сатып алынып, кесипкөй адистер даярдалууда. 92-жылдан 2000 жылдардын ичинде баягы каттамдар азайып, жүргүнчүлөрдүн саны азайып, учактардын моралдык, физикалык жактан четинен чыгып отуруп, ушундай бир оор кырдаалды басып өттү. Ошондой эле 91-жылдан баштап биздин окуу жайдагы ошол эле мындай бир кризистик акыбалда такалып калган. Анткени биздин окуу жай түздөн түз жарандык Советтер Союзунун жарандык авиация министрлигине баш ийип, каржылоо, материалдык, техникалык жабдуу бүт ошол жактан каралып келген экен. Анан кийин кризиске келип такалып калган. Шарттар жакшырып, ички каттамдар жанданса, демек жумуш орундары түзүлөт. Аба майданын өнүктүрүүдө оңтойлуу иштер жасалып, жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлсө, өлкө өнүгүүсү үчүн кызмат кылам деген жаштар арбын. Студенттер көбүнчө ошол чет мамлекетке, чет жактын авиациясына кызыгышат. Негизи ал деле туура, бирок биз өзүбүздүн авиацияны өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Биз үчүн башка жактын эли келип, башка жактын адистери келип, биз үчүн күйбөйт да. Эл аралык талапка жооп берген жаңы учактар, жаңы каттамдар өсүп келе жаткан жарандык авиация тармагындагы адистерге, карапайым калкка деги эле өлкө үчүн мааниси зор. Кыргызстанда буга чейин авиа тармагы көйгөйлөрдөн арыла албай, же Евробиримдиктин кара тизмесинен чыга албай, учактардын жарымынан көбү жараксыз абалда болгонун мамлекет башчы да өз сөзүндө баса белгиледи. Тилекке каршы 2006 жылы Кыргызстан евро биримдигинин кара тизмесине киргизилгенин билесиздер. Бүгүнкү күндө мына ошонун үстүндө чечкиндүүлүк менен тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Өлкөбүздүн авиация тармагы бирдиктүү команда болуп, бул маселени жолго салуу үчүн чындап киришти. Буга чейин көйгөйдү чечүү көп жылдар бою сөз жүзүндө гана айтылып келген болсо, азыр конкреттүү иштер жүрүп жатат. Кыргыз авиациясынын командасы Европа биримдигинин өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, кара тизмеден чыгуу боюнча акыркы этаптарды ийгиликтүү өткөрүүдө. Мындан улам биздин авиациялык командабыз ишенимдүү, аракетчил жана натыйжага багытталган иш аракеттери менен чыныгы кесипкөйлүктүн жана жогорку жоопкерчиликтин үлгүсүн көрсөтүп жатканын баса белгилеп кетейин. Буйруса жакын арада Европа асман мейкиндиги кыргыз авиакомпаниялары үчүн кайрадан ачылат. Бул тарыхый учур өлкөбүздүн эл аралык аброюн көтөрүп, жаңы инвестицияларды тартууга жана туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Акыркы 2 жылда Манас эл аралык аэропорту өлкөдөгү жарандык авиациянын кыймылдаткыч күчүнө айланды. Аэропорттун өздүк каражатына эл аралык Каракол, Казарман, Кербен, Талас, Нарын аймактык аэропорттору реконструкцияланып, жаңы авиакаттамдарды ачууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. 2025 жылы Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы эң ири авиациялык долбоорлордун бири Жалал-Абад эл аралык аэропорту боюнча иштер башталган. Бул аракеттер улуттук авиация өз мүмкүнчүлүгүнө ишенип, тармактын туруктуу өнүгүп, эл аралык деңгээлге ишенимдүү чыга баштаганын далилдеп турат. Мындан тышкары Osman Airlines авиакомпаниясы
Жакында орто аралыктагы багыттарга уча турган 2 заманбап учак сатып алууну пландап жатат. Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы эң ири авиациялык долбоорлордун бири Жалал Абад эл аралык аэропорту боюнча иштерибиз башталды. Жаңы аэропорттун жанынан өтө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекистан темир жолу жана айдын соңунда ачыла турган Кашкар аба коридору өлкөбүздүн транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кескин кеңейтет. Бул долбоорлор Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук борборлордун бири болуп, өлкөбүз үчүн жаңы экономикалык, туристтик мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Демек, Кыргызстандагы жарандык авиациянын келечеги көйгөйлөрдү чечүүгө болгон саясий эркке жана эл аралык стандарттарды сактоого түздөн-түз байланыштуу. Эгер бул багытта чечкиндүү кадамдар жасалса, өлкө авиация тармагын өнүктүрүп, аймактык авиациялык борборго айлануу мүмкүнчүлүгүнө ээ.